Бурул Урманбетова боз үйчүлөрдүн айылына келин болуп келгенине 20 жыл болду. Адеп келгенден баштап эле боз үй жасоонун сырларын үйрөнүп, жолдош экөөлөп кол өнөрчүлүк менен тиричилик кылып келишкен. Тилекке каршы 2,5 жыл мурун анын арка бел туткан жолдошу кайтыш болуп калды. Тиричиликте жашоо улана берген сыңары Бурул айым белин бекем бууп, балдары менен боз үй бизнесин андан ары улантууга муктаж. Айыл жеринде аларга мындан артык жумуш да табылбайт. Бир боз үйдү жасаш үчүн көп убакыт кетет, көп эмгек кетет. Жалгыз кишинин колунан келбейт. Биякта сиздер көргөндөй ушу Төлөн байке менен Ширин эже менен чогуу биргеликте иштешебиз. Боз үй жасоого керектүү жыгачтын көбү Жети Өгүз районунун айылдарынан сатылып алынат. Себеби Кызыл Тууда боз үй жасаган кол өнөрчүлөр көп болгондуктан жергиликтүү материал жетишсиз. Алынып келинген жыгачты боз үйдүн түрлөрү боюнча 65, 75, 85, 100 башка чейин ылайыктап кесип алып, кургатып алгандан кийин иштетиле баштайт. Күн жылыды, бул жыгач эми бат эле кургайт. Кышында бир тапка созулуп калат, күн суук. Күн жылаганда Кудай берсе ошо иш башталат жакшы эле. Кереге басылып атат, керегени басабыз, уук басабыз, тазалап, краскага салып, көктөп. Үй бүлөм менен өзүмчө анан бул жерден жип шууга, кийизге жардам берген келиндер бар. Ошолор менен чогуу иштешебиз. Ишкердикти улантып кетүүгө мамлекет тарабынан сунуш кылынган социалдык келишим долбоору түрткү болду. Бурул айым 100 000 сомду алгандан кийин боз үй жасоого керектүү болгон материалдарды сатып келип, ашкан анча-мынча тыйынды балдарына жумшаганын айтат. Эмгектин акыбети кайтып, жакында эле даяр болгон бир боз үйүн 220 000 сомго сатышты. Соц контракттын эсебинен алган 100 000 сом акчага биз сиздер көргөн ушу сырьёлорду алып келдик шаардан. Ошолорду алып келип камдап алып, ушулорду заготовка кылып алып, боз үй чыгарабыз. Жакында эле бир боз үй саттык 220 000ге. Жарым акчасына сырьё алып келдик, жарымын болсо ошо балдарыма керектедим. Өкмөткө, мамлекетке ушундай каралашканына биз абдан чоң ыраазымын мен. Боз үй жасоо талыкпаган эмгек менен оңой эмес каражатты талап кылат. Бул иштин түйүшүгүнө анча-мынчалар чыдай беришпегенин айткан кызыл туулуктар эркектерден кем калышпай кол өнөрчүлүктү өздөштүрүп келе жаткан Бурул Урманбетованын ишине жогору баа беришүүдө. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан.